Аялзаты ене, кутту куломтон нээсе, үй бүлөнүн таянычы. Эне бар үйдө мээрим да бар. Балдар үчүн күйүп бөлөктөп, нанын бышырып, тамагын даярдап, айтор 1 мүнөт убактысы да эсептелүүдөй. Айнагүл ажапа Асекеева да бүтүндөй өмүрүн элин арнаган эжелерден. Ал буту колу баспай калган балдарды, дегеле бардык адамдарды укалоо жолу менен айыктырып акбатага арзып келет. Дары чөптөрдүн касиетин терең окуп үйрөнгөн. Жолдошу Санакун Байгашкаев эжеге колдоо көрсөтүп, жеңилин жерден, оорун колдон алып турат. Эри шаркак кептешип, кеңешип иш кылышат. Аскалардын боорунан, тоолордон небирукмуш дарлык касиети күч чөптөрдү өзүлөрү чогултуп келишет. Ай толгондо, же ай чыкканда, күн батканда айтор кайсы убакта таасири тие турганын билип, ак тилден чөп жыйноого аттанышат. Жеке менчик эле үйүндө дарылоо иштери жүрөт. Жана дем ала албай кысталып аткандагы ошо мореке грудной деп коет 12 орну ичине камтыган точкалар почеточниктер бар. Астма точкасынан баштап тек кылды жактагы почеточниктерге чейин бүт точкалар жасалат. Жетеуз районунун Барскон айылында чоң көчөнүн боюнда бадырайган жазуулар илинип турат. Гипертония, гипотония, өпкө оорулары, бронхит, пневмония, кант диабети, баш оору, уйкусуздук, артроз, артрит, кырарка, омурткалардын жылышып кетүүсү, бетке, денеге кам көрүү, бырыштарды жоготуу, ашыкча салмакты, ашкасан жарасын кетирүү, экзема, эпилепсия, инсульт өңдүү ондогон ооруларга шыпа бере алат. Парафин жаап, кара таштар аркылуу да адамдын организмине пайдалуу иштер менен алек. Таштар ай, күндөн энергия алган соң гана пайдаланат. Бошотуп алабыз да. Мындай өкпөнү кысып салат. Бул кабырганын үстүндөгү спазмалар кеткенден кийин анан өкпө иштей баштайт. Астма болгон балдар деле ошолордун бардыгын өзүнүн иретине келтиргенден кийин анан барып дем алуу системасы иштей баштайт. Айнагүл ажапа 1956 жылы Ак суунун Сары Камышында төрөлгөн. КМУнун физика факультетин мыкты аяктап, Илимдер академиясында иштеп, аспирантурада окуган. Илимий даражаларды алууга да жетишти. Атайын медициналык билими дагы бар. Чет өлкөлүк уюмдар менен алакалаш болуп, жеринде көрүп окуп, тажрыйба топтоп келген. Кыздары Гүлбарчын, Гүлгак экөө бирдей дарыгерлер. Аврора эс алуу жайында чыгыш медицинасы менен дарылап иштешет. Гүлбарчын Индиядан окуп келген, Гүлгакы юридика илимдеринин кандидаты дагы. Уулу Жолдошбек бажы кызматкери. Абышказ экөө кожурашып, короо жайын карап, жаз жарышын утурлап турган чактары, экөө тең биринен бир ашкан, чарчоо деген эмне экенин билбеген эмгекчил адамдар. Өзүм жолдошума өзү айылга ооругандарга себеп болсун деп колумдан келишинче жардам берем. Чөптү суусун ысытып берем. Тиги жасагандарым бар, ошо үзгүлсүз суу көп колдонот экен. Ошон үчүн ошолорду баарын жасап, анан эми жаз келди, өлбөгөн жаңа жазда келербиз деп огород жайдын баарын карайбыз, мал салды тейлейбиз. Иши кылып келген кишилерге үзгүлтүсүз колумдан келишинче жардам берип турабыз. Үй бүлөнүн бактысы деп бул үй бүлөдөгү ынтымак болсо керек. Бири-бирин түшүнө билишиги болсо керек үй бүлөнүн бакыты. Баары бир канчалык аял заты, канчалык кыйын болсо да, канчалык күчтүү болсо да, жанында өзүнүн жолдошу турушу керек экен да. Аркасынан жөлөп таяп, баары бир биз аялдар баягы бака баштуу алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деген эле кеп чын экен. Мен өзүм ошо түшүнүп атпаймынбы? Ошо турмуш өзү түшүндүрөт экен да бардыгын. Ушул абышкамдын жардамы аябай чоң. Чөптөргө чыгабыз, тоолорго чыгабыз, асказоонун башына да чыгып кетебиз. Мына ошол жерде ушул кишинин жардамы чоң да мага. Кээде көлдүн түбүнө чейин, моого чейин батып алып, баткактарды алып чыгабыз. Өзүбүздүн баягы сырларыбыз бар.
Тагдыр буйрук экөөнү кеч да болсо табыштырган экен. Түгөйлөрүнөн ажырап, жүрөк канап турган мезгилде ага тууган бала бакыра ылайык көрүп, бир үйдө түтүн булатып калышты. Жаман эмес, сеники меники деп талаш-тартыш жок. Минтип эс алууга да үлгүрүшөт. Комуз чертип ырдоо Асанакун аганын бала кезден тарта кыялы. Ырдап дагы жүрдү. Өзүнүн айтуусунда оң колунун бармагын станокко алдырып ийген соң комуз күүсүн ийине келтире аткара албай калды. Кезинде телемастер телекомду жетектеп иштеп, Ардак белгиси орденин алган. Ден соолугумду чыңдайм деп жүрүп, эжеңерди Аврорадан тапкам деп күлүп отурду. Sıylaşıp ötkür günündü bir gelgen yaşo gününden ömrün uzun bolsun ey gönlün taza bolsun ey yaşağın adam yaşağın ömrün uzun bolsun ey gönlün taza bolsun ey yaşağın adam yaşağın. Durmuşta bulut arganday yaşağın adam ardanbay kalarsın yerden altında yaşın oynop jatkan bey ömrün uzun bolsun ey gönlün taza bolsun ey yaşağın adam yaşağın. Yaşonun seysen konuğu Artımda kalar çomuğu Sıylaşıp ötkür ömürdü Ömrüm ötede adam Ömrüm uzun bolsun ey Gönlüm taza bolsun ey Yaşadın adam yaşadın ömrün uzun bolsun ey gönlün taza bolsun ey yaşağın adam yaşağın yaşağın adam yaşağın. Men özüm jalan texnikada iштеп жүрсөм да бул комуз мен үчүн канчалык чарчап, канчалык кайгырып эметип турсам да ушу комузсуз тура албайм. Канчалык чертем, ошончолук эс алам. Комуз чертемде ырдап, ушунчалык ийрге алып, ушунчалык өзүмө чарчаганымды билбей, өзүмдү чарчаганымды жоготуп, ушунчалык эрке кубанычта болом да. Анан өзүм уста киши болуп, ушу турмушта ушу өзүмдө устачылык кылам, анан ушу колумду сүркүлгө калып алгандан кийин өзүм кара өзгөй деген күйнөгө кол ойнотуп чертчелем. Анан ушу бармакты устачылыктан кийин ушу бармакты алдырып кичине жакшы күүлөрдү черте албай калып кичине кайгырам да. Атак мындай обондорду чертип, анан ырдап, экөөбүз мындай аябай ырдагыбыз келет, ырдай беребиз. Просто анан бар жакшы күү черте албай кичине кайгырам да. Ушу бармактын айынан. Анан бирок ырдайбыз. Колдон келишинче көп ырдаш керек. Ийине келтире албай калат да. Анан күүнүн багы кайрыктары эме келгенде анан бармак көп ролду ойнойт да. Кайрылган жерден кээ бир жерлеринен кооз чыгарып турат. Ошон үчүн жакшы күүлөр черте албайм. Бирок мен эң биринчи мен мугалим Араматов Бейшеке Жандаров. Ошол киши мен ушу комузга үйрөтүп, ансамбль кылып училищеде окуп жүргөндө мени Москвага ансамбльге чейин барып келди эле. Москваны көрүп келгем ушу комуздун айынан. Анан ушу комузду чертип жүрүп, анан ушу чоңузду таап алдык. Бул иш мен эми майып балдарды да көрөм, баягы больницадан чыгарып койгон адамдарды көрөм да.
Ертең 1 ай қалды, 2 ай қалды, эми аз күнчөлүк өмүр қалды деп больницадан чыгып калгандар келет да бизге көпчүлүгү. Анан ошондо дагы ошол адамдарга дем күч берип, колдон келген акыркы жардамдарды бергенге аракеттенебиз. Мына ушул учурда ушул Асаштын көп жардамы тиет мага. Ошол көпчүлүктөр өтө стресс болуп калышат да, баягы өлүм алдында жаткан адамдын эми ою кандайларга гана барбайт. Мына ошол учурда ошол адамды алып чыгыш керек ошол состояниядан. Ошол бул кишиге көрүнөйүн деп келген кишилер ушунчалык соопчулук, ушунчалык ден соолугум болсо экен, жашасам деген үмүт менен келет. Анан бул киши өзү занимать деген массаж өтүп атканда суу ысыты караш керек экен, чөбүн алып келе караш керек экен. Мен өзүм дагы ушунда өзүм элпек болуп карап тура албайм. Суусун алып келе калып, чөбүн даярдап берип, анан мынакей деп баарын даярдап колуна кол болуп жардамдашам да. Анан эми баягы душабыз, мен деле балдарым баарын айтам, ай колуңдан келсе жакшылык кыл. Жакшылык кылдым деп эч качан көкүрөңү тийбе. Кыла бер, Кудайым берет. Анан эми ошо болгон, ошол келген адам баары тең ден соолугу болуп, ыраазы болуп кетсе, биз үчүн чоң кубаныч, чоң ыракат да. Азыркы эле медицинанын күчтөрүнө таянбашыбыз керек да. Мен чоң энем Калича деген апа болгон, Ак Суу районунда, Саргамыш айылында. Бул белгилүү дарыгер адам болгон. Бирок өзүнөн кийинки окуучуларды чыгарган эмес, бирок бул агам экөөбүз ошол энемди ичип жүрүп чөптөрдү терип, тоолордун башына чыгып, кээде фонар алып түнкүсүн чыгып, чукулатып, жерди каздыртып, тамырларды терип, ушинтип эле убара кылып жүрүп ошо чөпкө биз ынта коюп медицинага жакындап калган себебибиз да ошол Калича апамдын аркасы менен болуп калды го дейбиз да. Анан бул киши чөп деп атпайбы? Мен деле бул чөптүн түрүн билчү эмесмин. Анан бул киши жолдошум менен ушу чөп жыйнайбыз деп калды. Кандай жыйнайбыз? Анан ушу Ак Суу районуна барып, жана Камсымал деген айылдын тиги жерден Пионер деген Пионерден айылга барып, анан жолдун баянда өсүп атпайбы? Жок. Болбойт. Жолдун боюнда жана машинанын чаңынан мотордун жыттарын бүткендер. Анан тоого алып барып, аргын өтөрөк мал көмөтпөн арктын жээктеринен барып терип, аны терип алып келген, аны жөн эле метелбейт экен, алып келгенде сорттоп аны жакшылап, аны жакшылап туурап, кыркып, анан жакшылап көлөккө кургатып, аны коробкага салып, анан кайсы чөп аты жөнүн жазып, аны жанакы бир жерге подвалга көлөккө жерге катылат. Анан ошонун баарын элге ошону колдонуп, менимче таасир аябай жакшы эле болот экен. Анан ошол сооп болсун деп, менимче чөптүн касиети жакшы экен да. Быйыл Жетеген журналы Айнагүл Асакееваны кыргыздын мырзайым атап сыйлыктарын берди. Кыздары да мындай сыйлыкка татыган. Инсульт деген дартка кабылып, өмүр бою азапка чалдыккан адамдар дартынан айыгып, ыраазы болуп кетишет. Канча сыркоону кубантып кетирип, өзүнө да дем күч алат. Эми бул массаждын көп пайдалуу жактары өтө көп да. Биздин өзүбүздүн кичинекей Кыргызстанга өзүмдүн кичинекей болсо дагы эмгегимди арнап кетсем деген оюм бар да. Бул жерде эми баягы өзүм дарылаган баягы депутаттар, өзүм дарылап жүргөн биздин кыргыз элимдин атты баштуу адамдары айтат да, ушул региондорго ачсаңбы, Айнашка, ушул сенин колуңан ушундай дарыланып жакшы болуп кеттик. Мына ушуну эми элге берсек деген да адамдардын ойлору менен, ошол атты баштуу адамдардын айтканы менен ушу биз бул Покровкага ачкан атканбыз. Анан ушул Барсконго ачылып калды да. Азыр көрөсүңөр. Анан эми бул массаж жолу менен дарылоо ыкмасы Кыргызстанда көп өнүккөн эмес. Биздики жалаң эле баягы антибиотиктер менен дагы жакшы эле өнүгүп атат. Жакшы, аларды мен жаман дебейм. Бирок биздин кыргыз элинин өзүнүн колунан келе турган каражатына байланыштуу кылсакпы деп ойлоп атам да. Бул ушу медициналык борборлорду ачсам деген өзүмдүн оюм бар. Ошо биздин каражатка туура келген. Бул өзү өтө кымбат массаж да.
Бул массаж мисалы үчүн Новосибирскиде 6,5 миң сомдон жасалат. $90. Минутасы $1 массажда. Анан эми муну деген биздин өзүбүздүн шартка ылайыктап туруп 1,5 миңден өдө чоң кишилерди көрөбүз. Жанагы ДЦП балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көп келет мага. Ошолорду дагы өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша көрүп атам азыр. Бул жерде эми менин деле чоң рекламам жок. Бул жерде. Мен негизи Россия менен Казакстандын көп адамдарын көрөм да. А кыргызстандыктарга мен деле өзүмдүн рекламам жок эч кандай. Өзлөрү билгендер келет, билгендер билгендерге айтат өзүнүн, анан ошону менен анан ишим уланып жатат. Өзүмдүн кыздарым Аврора санаториясында 2 кызым врач болуп иштейт. Буларды дагы ошол чыгыш медицинасынын ыкмаларын ошо Кытайга чейин барып, Индияга чейин барып, ошолордун бүт ыкмаларын үйрөнүп, кыздарым дагы ошо жака окуттум. Жакшы иштери ийгиликтүү. Ошол медакадемияны бүткөн Кененбаева Гүлбарчын деген кызым бар. Ал дагы Гүлгакы деген улуу кызым бар. Ал жана Шидаковдун медакадемиясын бүткөн. Өкөнүн иштери абдан жакшы, клиенттери көп. Россия, Казакстан, Прибалтика, Германиядан келишет, Чехословакия, Израилден клиенттерибиз бар. Көп мамлекеттерден дагы өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Анан ошо көпчүлүгүн эле бир төрөлгөндө дарыгерлерден кетип калды деп калабыз. Мына ДЦП балдардын болуп калганы. Балким ошо туура эмес ойдо бар да, туура эмес жүргөндүктөнбү, өзүн карабай балким анемия болуп, ошолор да таасир этебичи? Ошол жанагы зародыш деп коет, жана бала пайда болуу баштагандан баштап эненин ден соолугун караш керек да. Өзү ар бир аял өзүнүн ден соолугун өтө кылдаттык менен караш керек да. Витаминдүү тамак жеп, өзүн стресске кабылтырбай, бала төрөлгөнгө чейин кам көрүп, баланы кадимкидей багыш керек да. Күнүнө өзүнүн рациондору бар. Мисалы үчүн төрөй албай аткан аялдар келет да көпчүлүгү мага. Ошо Кыргызстандан, Казакстан, Россиядан, бардык жактан. Эми алардын бардыгы массаж жолу менен жана мочеточниктерди ачып, өзүнүн ыкмалары бар. Бистериальный массаж жасашат өзүмдүн кыздарым. Ошолордун бардыгын жасагандан кийин энелердин төрөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Мына ошол төрөө мүмкүнчүлүгүнө келтирип туруп, биз өзүнүн тамак рационун да беребиз, өзүнүн көнүгүүлөрүн дагы беребиз, бардыгын тең өзүбүз иреттеп жолго салганбыз. Анан ошентип анан балдар төрөлүп атат, Кудайга шүгүр. Ошол ыкмаларды дагы ошол профессор Кайброва, профессор Шидаков тордон үйрөнгөнбүз. Кытайдан барып тажрыйба алмашып келип, Индияга чейин барып келдик да, ошол бардыгын. Эми өзүбүз кыргыздар үчүн, өзүбүздүн жалпы элибиз дагы ошол дарыланууну пайдаланса деп ойлойбуз. Дени сак бала төрөлүш үчүн дени сак эне болуш керек турбайбы? Ооба да. Эми айтылуу кепти ал эми. Азыр эми жаштардын ден соолугу өтө начар болуп атпайбы? Азыр эми баягындай кээ бирөөнүн колунда бар, кээ бирөөнүн колунда жок. Анан ошондой болгон күндө дагы ар бир эне өзүнүн баланын мыкты ден соолукта төрөлүш үчүн кам көрүш керек да. Бул баланы пайда болтурардан мурун ошо дорадовой деген жана төрөткө чейинки дагы массаж ыкмасы менен массаждап туруп, анан кийин төрөгөнгө камдайбыз. Анан ошондон барып анан кийин мыкты балдар, мындай ден соолугу бар балдар төрөлүп атат да. Муну көп деле маани бербейбиз биз. Бул массаж жолу менен, ошол ыкма менен төрөө жөнүндө көп биздин Кыргызстанда көбүрөөк эме жок. Муну жайылтуу керек да.
Сиз эми ушу дүйнөнүн көп эле жерлерине барып жүрөсүз, чет мамлекеттерде болуп атасыз. Ошол учурда эне балага камкордукту кандай көрүшөт экен, бир өзүңүздүн көз карашыңызда биздин ушу өлкөдө аял затына кандай көңүл бурат экен, бир салыштырып, бир баамдап байкап көрдүңүзбү? Эми салыштырып көрүп эле жүрбөйбүзбү баарыбыз эле. Биздин мамлекетте эне болуу деген бир бизде андай маани берилбейт. Чындыгында эле берилбей келди да ушул убакка чейин. Эми азыр ойлонуш керек да. Эки балага монча каражат бөлүнүп атат. Россияда деле карасаңар кандай баланын багылышы үчүн. А бизде ал каражаттар жетишпей атпайбы? Керек болсо айыл жергесинде баягы бир эненин же бир атанын пенсиясын карап отурган жаштар бар. Айла жок анан чет мамлекетке чыгып кетип атышпайбы иштеп. Эми бирок өзүбүздүн мамлекетибизде калыптагы өзүбүздүн мамлекетте бир иштей тургандагы мамлекетибиз дагы кам көрүп атпайбы? Эмне үчүн жатышыбыз керек биз? Мен ошого түшүнбөйм да. Жаштарга бөлөк жакка чыгып кеткен жаштарга өзүбүз кам көрүшүбүз керек го. Мамлекет кам көрүп атат, жакшы эле кам көрүп атат. Бирок ошону билбей атабыз биз. Ошону жайылтышыбыз керек. Алып кете албай атабыз. Мен эми бул айылда бир 4 места 4 иш ордун камдадым өзүмдүн эмем боюнча. Өзүм медцентрим ачылганда 4 орун. Дагы бир 4-5 орун түссө анан ошентип анан өзүбүз каражаттап, дарыланганга каражаттап, жашоого жакшы шарт түзгөнгө өзүбүз да аракеттенишибиз керек да деп ойлойм да мен. Мисалы ошо дарылангандарга аш бошчуңуз бар дегенде, медициналык жардамчыңыз бар дегенде. 2 жардамчым бар. Бир массажистим бар, жардамчы. Эми аларга аш бошчуларым кандай акча каражатыбы? Аш бошчуларга 12 миңден төлөп берем. А берки медсестралар 15 миңден алышат. Экөө. Биз төрөлгөндө эле ТЦП болуп болдук. Врачтардын эмеси боюнча. Анан бияка Ак сууга бараттык, жалга бараттык. Алардан жакшы дарыларын берип атышты, болгон аракеттерин кылышты, алар деле. Такыр эле ыйлаганы басылбай койду. Чоң арыктагандан арыктап эле такыр эме болбой койду, жакшы боло албай койду. Андан кийин бул эжени бизерге массаж деп жазып коюптур. Анан ушул массажды окуп алып анан келип көрүндүк. Эжеге келип айтсак, жасайм деди. Анан 3 экинчи сеансын алдык. Биринчи, экинчи. Буюрса жакшы. Тамакты жечемиз. Ыйлаган уктач эмес. Уйкусу жакшы болуп калды. Ыйлаганы басылды. Тамакты ичип калды. Аз болсо да тамак ичип калды. Мурун иччемес. Кыйнатып кичинеден бери жебиз. Жакшы буюрса бул эжеге келгени. Анан эми колдору кыймылдап, ачылып колдору. Анан эсине келип калды. Мурунку ыйлап эле киши жактырчу эмес. Азыр күлүп, ойноп, өзүнчө жатып эметери ойной берет. Жакшы, буюрса бул эжеге келгени жөргөлөп калды, колун мындайынан коюп алып жөргөлөп калды. Кичине 2-3 шаг, 3-4 шаг кичине жөргөлөп атат. Экинчи сеансында. Анан буюрса эми 3-үчүн алсак, дагы 10 күн эс алып атабыз азыр. Анан дагы 10 күндөн кийин келебиз. Анда дагы бир жакшы эмет калса, басып кетишибиз мүмкүн деп ойлоп атабыз. Буюрса деп отурабыз. Эженин бул аракети жакшы массаж жасайт экен. Жакшы болуп келатабыз. Чөп берди, эже чөп берди. Анан чөптөрдү атын да билбейм эми, чөптөрдү берди. Алар парт эттик, колуна, бутуна парт эттим. Анан эми жеген витаминдерин берди, жалаң помидор, бадыраң, ашкабак,
жер жемиштердин баарын ошо берген кичинеден болсо деп анан ошолорду аз-аздан берип атабыз азыр деле. Жакшы болуп келатабыз, аз-аздан болсо да жылыш бар. Үмүттөнүп атабыз, буюрса басып кетсе деп үмүттөнүп атабыз. Жылыш болуп атат да, аз болсок да. Кыймылдап калды, колдорун ачылып калды, бирдеме кармайын деп калды. Мындай анча эмес, кармай алдым. Мисалы мен эле таштап мындай эчтеке кармачымыз. Азыр карматсак, сол колу менен кичине кармап калды, оң колу менен кармап калды. Аз болсо да жакшы. Акыл эсине да келип калды. Жакшы. Баарын түшүнүп калды да. Жок, сүйлөй албай атабыз. Бир эже сүйлөйт деди, аз басканда акырын сүйлөй баштайт деди. 3-чү сеанста алабыз. Аксууга барып келсек, жакында Аксуусуна барабыз. Аякка барсак, аяктан суусуна эме кылып келели дейт, эжеден сурансак. Сууга барып келсеңер, түшүп келсеңер, анан дагы көрөйүн деп атат. Эже менен байланышып турабыз. Эжеге ден соолук карайм, бакыт таалай, үйлөөсү менен. Бардык нерсе жакшылык болсун, аман болсун. Жакшылык каалайбыз. Эже экөөбүз. Эжеңе баарын жакшылык каалайбыз да. Мен жакшы болуп кетсем, эжени ар дайым эстеп жүрөм да. Апаны, апа дейсиң да, апага келерсе. Берген немелер тапшырманын баарын эле аткарып жасап атабыз, гимнастикабызды жасап атабыз, тамактарын берип атабыз. Ошо жакшы буюрса жылыш бар. Эжеге эмне дейбиз? Эжеге биринчи ден соолук болсун. Өмүрү узун болсун, ушундай балдарга көп жардамы тийип, шыпасы тийип, басып кетсин дейм. Ошо ден соолук бололу, үй бүлөсү менен аман эсен бололу. Жалаң жакшылыктары деле жүрсүн, жакшылык эле болуп турсун. Өмүрүңүзгө узун өмүр, береке берсин колуңузга. Ошо. Кудай буйрса, эжеге келип, буга чейин көп жерге барганбыз, ушул эжеден кичине амет атабыз. Жылыш болуп, аягып атабыз. Кудайга шүгүр эми. Аябай жылыш болуп калды, эже келгенден беричи. Басып калды деп дейсиң. Эметип калды, басайын деп калды. Эмгектеп атат азыр, сүйлөп атат. Сөздөрү көбөйө баштады, сүйлөгөн сөздөрү. Тамак иче баштады акырын өз алдынчачы. Кону бираз эметип. Аракет кылып атчым деп. Кудайга шүгүр. Айнагүл ажапа медициналык тилде китеп чыгарууга даярданып жатат. Ичеги тазалоо ишин да жасайт. Жолдошу болсо кайышке болбосун жөндөмдөө. Эже аны менен да сыймыктанат. Сахарный диабетти кандай дарылаш керек? Эң негизги эле орунда ошол инсульт, инфаркт, сахарный диабет азыр көп. Анан астма көп биздечи. Анан ошолордун не только массаж эмес, жанагы чөптөр менен дарылоо жолдорунун бардыгын тең. Биздин китептерде айтылат, жазылат, бул ооруга бул керек деп айтылат. Бирок анын колдонгондо канча граммда колдонуш керек, канча сууга кошулуш керек, кайсы убакта колдонуш керек, ошонусу айтылбайт. Массаждан кийин колдончу эмелер болот. Массажсыз колдончу чөптөр болот. Мына ошолордун бардыгын тең ирети менен мондагы иретке келтирип жазганда.